Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар? Гапыр Мадаминов агайыбыздын «Жетекчиге жеке талап» деген китебинен номер 2 сабак «Жетекчинин 7 адашуусу» деген тема боюнча маалымат аласыздар. Сабакты даярдаган Салтанат Бейшенова, Талас облусу. Ар кайсы деңгээлдеги жетекчилерди таза, мыкты, ийгиликтүү иштөөдөн адаштырып, туура эмес багытка алып баруучу азгырык адашуулар бар. Алардын зыяны өтө чоң. Кээде эң мыкты иштей ала турган жетекчинин да башын айлантып, өзүнө да, элге да, иштеген адамдарга да зыян алып келүүчү жолго, багытка салып коет. Аны жетекчи өзү сезбей, байкабай да калышы мүмкүн. Кээде кеч болуп калганда байкап, өкүнүп калат. Көңүл буруңуздар, урматтуу угармандар. Ошол үчүн агай жетекчини адаштыруучу 7 адашуу деп атап, атайын чоң кылып жазып, эскерткич катары жалпы элге сунуштап турат. Жетекчинин 7 адашуусунун биринчиси: кошоматчы, шылуундардын жеңил, пайда, мансапкорлордун, интригачы, кытмыр, бузукулардын курчоосунда калуусу. Алардын мактоосу, белеги, жасалма кооз сөздөрүнө алдануусу. Алар көбүнчө «сиз мыктысыз», «баары ишиңиз мыкты», «сизди сындагандар», «сизди көрө албагандар» деп ак ниет, чынчыл иштеген адамдарды жек көрсөтүп, кемчилик каталарды жаап жашырып, өздөрүнүн пайдасын ойлоп, өздөрүнүн иштерин бүтүрүп алат. Булардын эң чоң зыяны жетекчинин ишенимине кирип алып, өздөрү иштебейт, иштей албайт. Мыкты иштегендерди жетекчиге жек көрсөтүп, душман кылып коет. Падышалар жолду көрүшпөйт, көрөйүн дейт, жандоочулар беришпейт. Жолду көргөн падышалар өлүшпөйт. Алар өздөрүн жетекчиге берилген, күйөрман кылып көрсөтөт. Эң өкүнүчтүүсү, ал жерде жетекчи да дос күйдүрүп айтат, душман сүйдүрүп айтат дегенди унутуп калышат. Көңүл буруңуздар, урматтуу угармандар. Экинчиси дагы өтө маанилүү. Мансап, кызмат, амалга чиренүү, текеберлик, бой көтөрүүсү. Бюрократтык, төрөпейилдик. Өкүнүчтүүсү, көпчүлүк жетекчилер өздөрү билип билбестен кызматка, мансапка келиши менен чиренип, өзүн бийик, түшпөс хан сезип калат. Бул да жетекчи үчүн эң кооптуу азгырык. Ошону менен алар адамдардан да, чыныгы иштин абалынан да алыстап кетет. Бетеге кетет, бел калат, бектер кетет, эл калат деген лакапты унутуп коюшу мүмкүн. Үчүнчү, паракордук, коррупцияга азгырылуу. Жетекчи өзүнүн кызматын унутуп, жеке пайдасын, байлык топтоо, уурдоо, элди, мамлекетти, ишкананы алдоо менен убара болуп калат. Кызматта, жумушта отуруп, өзү жетектеген тармакты өнүктүрүү, иш жөнүндө ойлонбостон, өзүнүн жеке иши, кызыкчылыгы жана башкалар жөнүндө ойлонуп калат. Иш убактысында каражаттарды да өзүнүн кызыкчылыгына иштетет. Анда эмесе, урматтуу угармандар, жетекчинин 7 адашуусу темасынын 3-өсүн гана сиздерге бердик. Жогоруда айтылган ар бир ойду ар бир жетекчи өзүндө бар кемчиликтерди жойгонго аракет кылалы. Көңүл бургандарыңыздарга чоң рахмат. Кийинки сабактардан жолукканча саламатта калыңыздар.